Жакында эле дагы бир жаңылык чыкты. Таймураз Ташиевдин жана Нурлан Сулаймановдун компаниясы мамлекет менен биргелешип дагы бир бизнес ачты. Сулуулукту берип турган ажайып. Суулар тоолор кетип жатат алайып. Сугалактын салып бербей колуна сактап алчы, айланайын калайык. Кыргызстан Ысык көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты 49 жылга Өзбекстанга башкарууга бергени жатат. Сөз Золотые пески, Рахат, Дилорон жана Бустан пансионаттары тууралуу болуп жатат. Бул боюнча элдин үнү кандай, ошону бүгүн билебиз. Каршымын. Себеби эми араң алганбыз да муну. Билесиздер өзүңүздөр туурабы? Азыркы бийликтегилер 49 жылга берип коюп, 49 жылдан кийин алар кайсыл жакта жүрөт, эмне болуп жүрөт? Эми алар эмне болот биз билбейбиз да. Может, бул дүйнөдөн кайтып кетет, может, камалып кетет. Мисалы үчүн каркара деле башында ошентип эле берилип кетсе керек деп ойлоймун да. Мен каршымын ал жака берилишине. Кемпир-абад деп кемпир-абадтан канча аялдар немелер жатып чыкты. Ошону мына 40 тонна алтын бар дейт. Ошону бир канча тоннасын сатып ремонт кылып, өзүбүз иштетсек болот беле? Ысык көлдүн эли иштесе болот беле? Президент эмнени ойлоп атат, ошо түшүнбөй атам. Себеби эми өзүбүздүкүн өзүбүз иштеткенибиз жакшы эле дейм да. Туура эмес деп эле ойлойм негизи. Бербей эле коюш керек болчу, бербеш керек болчу. Аябай катачылык го дейм. Жакшы эле буга чейин 30 жылдан бери сатып бүтүштү го дейм. Дальше сатыштын деле кереги жок го. Жогоркулар пулдап койгон эмгиче. Жаныңды бер, ысык көлдү бергиче. Желкең менен жерге кирип кеткиче. Жерин саткан байкуш кыргыз элгиче. Жердин баркын билип келген элденсиң. Жер ырысын чоңдор эмес элжесин. Жегендерди жоопко тартып алсаңчы. Жетим тону тилдиргенче желкесин. Уланасың ураныңды аштырба. Урпагыңды ырыс кылсын чаштырба. Уул кыздарың кор кылганча тик туруп, уруулардын жегендерин аш кылба. Тараткыдай жер суулардан не күнөө? Тилди жутуп тиктеп калдың сөгүнө. Түзүлгөн желээңдин нурлары тирүүлүктө тийсе керек сөгүнө. Барган сайын кордук көрүп уул кызың, бул күндөрдө өчкөн калды жылдызың. Бийлигиңдин күйгөн отун өчүрбөй, биригип ал элим менен кыргызым. Кызык жашоо башталды, иштет эле баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.